Diaspora geldi. Gelip yardım berбedi эмес, yardım berdi. Жактан эки мал, эки тane алып келип берди. Ошо границада жаткандарга, до границы тургандарга. Бизди уже дальше жөнөтпөй койду. Границага жеткирбей эле кайтарды. Силерден суранып кетерибиз, ушул Москвада аэропорттон чыгарганда 2 күн срокто отосуздар. Бизге деле ошондой мүмкүнчүлүк бергиле. Бизден силерден бир акча талап кылган жокпуз, башка деген жокпуз. Бизге коридор эле ачып берсин. Бизге ушу мүмкүнчүлүк берсин, колонна кылып өтүп, сопровождение менен эч жерге токтобойбуз. Эч кимден бир сом пул сурабайбыз. Заправка менен туалет деле токтоп берсе эле болду. Продукты чайханага кирип чай да ичпей, прямо кетебиз Кыргызстанга. Кыргызстанга барып карантинге десе, карантинге бар жокко баш ийип ошол жакта туруп берели, өзүбүздүн жерибизде. Ушунча өкүл элдин аттан мен кайрылып кеткенин себеби ушул. Рахмат. Кошуп кетейин дедим эле, бул жерде бүт боюнда бар аялдар бар, 2ге чыккан балдар бар, 1ге чыккан балдар бар, ошодон дальше кетет. Улуу кишилер бар. Буту ору, буту сынган, биякта больницадан выписка болуп келген адамдар бар. Таяктар менен жүргөндөр бар. Алар биякта азыр помещениеде отурат жылуураак. Бизде жылуу жата турган местабыз жок, акчабыз жок. Машиналар түнү менен жаткызып жатабыз. Келгенибизге 4 күн болду. 16-число күнү келгенбиз. 17-си күнү түнү келдик, жетишпей калды границага. Пробка болуп калып калдык. 4 күндөн бери ушул жердебиз. Кудай кааласа бүгүн 5-күн болуп атат. Ошону жардам бергиле. Урматтуу Сооронбай Шарипович, биз ушул Оренбургда границада калып калган, өтө албай калган кыргыздын жарандарыбыз. Бизге уштогу жардам бериңиздер. Биз өтө албай жатабыз. Ушул жерде жатканыбызга 5-күндөн бери 5 күн болду. 5 күндөн бери ушул жерде жатабыз. Бизге ушул бир самолетто сүйлөшүү болуп аткандагыдай кылып бизди 1-2 күндүн ичинде алып кетиңиздерди суранабыз. Сиздерден башка эч нерсе сурабайбыз. Ушу бизди только коридор ачып бергиле, бизди алып кетиңиздер. Консулдар келди, алар жардам бербеди эмес, берди. Толгон 2 бал тамак берди болгону. Калганы ошо колубуздан эчтеке келбейт, эмне кылсаңар ошо кылгыла деп кетишти болду. Ошо сиздерден суранышыбыз ошол. Силерсиз. Ошого могу жерде баарыбыз көчөдө калды. Ошол эми жардам сураганбыз. Бизди 2-3 күндүн ичинде коридор ачып берсе, биз да ошо баардыгыбыз колонна болуп чыгып кетсек. Так баарыбыз ушундай топтолуп, 2 жерде машиналарда жатып туруп жүрөбүз. Өзбекстан граждандарына, мисалы үчүн, азыр коридор ачып берген, уже алар 2 күн болду, уже Казакстан территориясынан уже чыгышып кетип атат да. Ал деле информациялар берип, айтышып деме Ал жакта турганыбыздын себеби артка кайта албайт. Артка кайтышыбызга уже вариант жок. Ал жакта кээ биркилер квартираларын тапшырып келген, кээ биркилер ишинен бошоп келген, кээ биркилер документи бүткөн, кээ биркилер может паспортунун срогу бүтүп аткандыр, ким билет аны. Шарты жоктор ушул жерде калды. Күнү түнү бул жерде турабыз. Суук, эшик, башка айлабыз жок, биздин акчабыз дагы калбады. Консулствоға келип, кантип кетсеңер, ошентип кеткиле. Карызга акча табасыңар, досуңардан аласыңар, биз билбейбиз. Ал биздин проблемабыз эмес. Биз уже гражданин Россиябыз, биз эч нерсе кыла албайбыз, силерге жардам бере албайбыз деп кетишти. Биз эмне кылабыз? Сиздерден суранарыбыз, бизге 2 күнгөбү, 1 күнгөбү же бир сопровождение мененби, колонна кылып бизге жол ачып бериңиздер Казакстандан. Бизге ошол эле, башка эч нерсе керек эмес, самолет керек эмес, поезд керек эмес, башка мамлекеттерге окшоп. Бизге ошол эле кылып бериңиздер болду. Тамак дагы ичпейбиз, башка дагы жебейбиз. Просто бизге жол ачып бериңиздер, бизге ошол эле керек. Силерден ошону сурабыз. Бүгүн 21 март. Майрамыңыздар менен. Майрамыңыздар менен. Урматтуу кыргыз эли, мына ушинтип орто жолдо аркага эмес же алдыга эмес кете албай турабыз.
жерде азыр 15 километрден кийин дагы 20 15 километрден кийин ошо 20 машина 30 машинабыз бар экен, кыргыздар турат дейт. Бул жерде азыр ушу мына топтолгондорубуз ушу болду, мына жерден кармап. Мына жерден консулга чалса, консул каалаган нерсеңерди кылгыла, аркага кайткыла деп иштеке кылбай атат. Хотя бизге условия түзүп берсе жакшы болмок. Биз президентти неге шайладык? Президент ар бир кыргыздын жаранына укуктуу жооп бергенде. Жооп берсин ар бир адамыбызга. Бизге трассаны ачып берсин. Өз мамлекетибизге, өз мекенибизге кетип калайлы. Мына Акчкадан отурушат. Аркага эч ким кайта албай атышат. Бұл жерде күніге мен да 4 күннен бері сілермен жүрем. Ерте мен шығам, Оренбургтан келем, мына азыр кече 5-те барып үйге. Қолдан келишинче жардам кылып атасыз. Башка эмне кылыш керек? Башка мамлекетте туугандарыңар барбы? Досторуңар, кайкелериңер, депутат кыйындарыңар барбы? Чыксын ошол жака. Ак үйдү тешсин. Ошолорду колунан келе алып чыгып кетсин силерди. Анан бизди бекте кыйнабай. Азыр кана жана мына айтайын, Жанар Акаев ошол жакта депутатпы? Мен Россиянын жараны болот. Ошол аракет кылып атабы? До конца аракет кылсын. Жанына дагы депутаттар чогултсун. Азыр 5 депутат ошол инициатива көтөрүп атса, дагы 20 депутат кошулсын. Дагы чечилди. Силер суранган самолетти ошолор сурансын. Ошондо весомый болот. Биз суранган күндө ал самолет чечилбейт. 30 депутат суранса, ошондо самолет чечилиши мүмкүн. Азыр ошондо жардам мамлекеттен жок депайт, Мамлекеттен жардам кандай? Бирок эң акыркы келип туруп эле эме келип атат. Азыр барысынын акчасы жок. Анан эң акыркы эле вопрос калып атпайбы? Квартира акчасы жок. Багаштын акчасы жок. Эми ошол жагына бере алабы поддержка? Айтып атпаймын, сураңгыла деп. Ошо мамлекеттегилерге бул информация жетип туруш керек өкүлдөрүнө. Мамлекет мүмкүн бөлөт. Ошондо каражат бөлсө, естественно силерге бөлүп ошол бул жага берилет. Анын өзүнүн жолдору бар. Биз мына колубуздан келген жардамды силерге берип атабыз. Ол эми бизден эч ким кабар албай, сиздер да келбейсиздер да, баары чечилбейт экен граница. Келебиз. Бул жергиликтүү бийлик эмне себептен бул жака силерди алып келип атат? Чегарадан жанында момундай эл топтолгонго болбойт. Экинчиси жана коронавирус деген балекет. Мына азыр да могу жерде турушат, бардыгы бизди күтүп атышат. Биз кандай чечимге келебиз деп. Чечим могу жерде калдыбы? Машиналар. Ушул жерден сыртка чыкпасын деп булар суранып атат. Себеп дегенде булардын өзүнүн дагы жана губернатордун указы боюнча мамда эл топтолгон жерге башкалар келбеш керек. Бул топтолгон эл башка жерге барбаш керек. Азыр мына жерде дагы эле машинада жатабызбы? Башка эле жок. Азыр мындай болуп атат, бир вопрос. Сиз эртең обед 2-3гө чейин жооп бере аласызбы эмеге? Мисалы азыр акча жок да могуларда. Мен кантип жооп берем? Эми тигилер менен сүйлөшөсүз да. Эми силердики мына прямой связь болуп атпайбы? Айтып атпайсыздар, мен Жанар менен прямой связь бар деп койсом. Жанардан сурагыла. Талай эке, биз дагы тааныш билиштерден суранабыз. Сиз дагы ошо немеден президенттен сиз өзүңүз жардамыңызды сурана аласызбы? Суранып атабыз. Жок, дагы сурана аласызбы? Биз үмүтүбүздү үзбөй жүрсөк болобу? Урматтуу депутаттар, урматтуу өкмөт, колдон келишинче ушул Оренбургдагы чегарадан өтө албай калган кыргыздын жарандарына жардам берүүңүздөрдү суранабыз. Мен ушул жактагы Оренбургдагы кыргыз диаспорасынын жетекчиси катары, Оренбургдагы ардактуу консул катары колдон келген аракеттерди кылыңыздарды суранабыз. Бүгүнкү чечимди уктук. Казакстан тарап өткөзбөйбүз деген чечим чыгарыптыр. Бирок буга карабай дагы башка жолдорун да издеп, мүмкүн болсо өкмөт тараптанбы, башка тараптанбы каржы маселесин да чечкенге аракет кылсаңыздар. Бул ушулардын турган карапайым эл Кыргызстандын жарандары ушулардын бардыгы. Колдон келишинче жардам көрсөтүүнү ушул Оренбургдагы диаспоранын атынан, кыргыз диаспорасынын атынан суранам. Кыргыз эл турат ушуга жардам бере аласызбы? Ушул жерде талаада калдык. Үй жок, квартира жок. Иштер тапшырганбыз. Оренбургда талаада турабыз азыр. Стайкаларга машиналарды койдук, пожалуйста. Өзү учак мененби, поезд мененби, автобус мененби, кандай бир техника болсо кетип калайлы деген сизден сураж өтүнүч, ушуларды жетип бере аласызбы? Кандай бир кетип калабыз деген унутулат. Карантин деген нерсе жабылды мамлекеттин деңгээлинде. Многулардын баардыгы эмне жүрөт могу жерде? Ошол карантиндин указы, президенттин указы, губернатордун указы бар. Жабылды граница, түшүнгүлө, жабылды. Мындай кылып өтүп кетели, тигиндей кылып өтүп кетели, сүйлөшөлү деген унуткула болбойт. Президенттердин деңгээлинде айтылды.